Assalamu alaikum agayın. Salamatсың көрерman. Бүгін интернетті қарап отырсам бір қызық материал шықты. Доктурбек Усупов деген қаламгер байкебес бар. Жакшы байке. Ошол киши жазыптыр, сүйүнчүлөп мына жазуучулар союзунун Араңжан жазуучулар союзунун дейли. Чүй областык эмне дейт? Шыл бөлүм ачылды, анан ушундай деп албасы кут болсун, жакшы ачылган жакшы. Чүй областында ачылган жакшы. Бирок ошондо Доктурбек байке эмнени санап атат? Бир аты жыты жок, дайынсыз эми окурманмын деп айтып жүрөм мен мисалы үчүн. Мен жазуучу же акынмын деп айта элекмин али. Окурманмын, бирок кыргыз адабиятынын сейрек окурмандарынын бирине кирем мен, кылдат окурмандарына. Ошол дайынсыз кишилердин мааракелерин өткөрүү жөнүндө ушундай өткөрөбүз дегендей мындай. Тууганым ай, ушу сабатсыздыгыбыздын айынан азыр саман топон кызылданын ажырата албай калдык. Бизди окубайт деп наалыйбыз. Окубайт деп. Кимиңди окуп атат? Окурман жок калды Кыргызстанда. Кыргыз окурманында, кыргыз окурманы жок калды, окубайт эч кимиңди. Эмне себептен? Мындай бүт саман топон мына чобурларды аралаштыра бергенден, жазуучулар союзуна көрүнгөн кишилерди ала бергенден, тыйын берсе 2 китеп, 3 китеп, азыр бири-бирине окубай китепти чампалап чыгарып аткан акын, жазуучу, калемгер деген иттин кара капталынан көбөйдү да, Кудайга тобо кылдым. Эми баягы Советтер Союзунда ооздукта ушул карап цензура тиги бу деп эптеп чыгарчу экен да. Ошондо деле саман топон аябай күрүштөп кирчү. Ленин менен партияны мактап койсолор, ошонун аргасы кийилчү да, ошого догурунуп атып кийилчү. Азыр эми ал заман эмес да, азыр 21-кылым, бүт интернеттен карасаң абуду китептер дүйнөнүн кайсы бурчуна колуң жетет окуй бер да. Мээң болсо окуп, мындай бир саман топонду иргей турган учур келди да. Кудай ырбадыбы. Анан эми ушул бир эле мааракеде эле таң улап эле айылдан чыккан бир эле чобурларды мен тырмакчанын ичинде айтып атам, алардын арбагы ыраазы болсун. Geçirsin deyли. Бирок ушун чыгарып атып адабиятты булгап паска таштап окурман анан кесинде Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгын өткөрөбүз деп мына Алыкул Моңолдор деп чыкты. Санс мына 40 руу деген бир балекет бизде уюмдар бар. Бөлүнүп алып өзүнчө иш кыла берет. Ошондой байкелер Алыкулдун бир 30 ыры бар мыкты. Алыкул 44-жылдан баштап жанагы жалгыз эч ким жолобой калгандан ошондо атылып вулкандай атылып чыккан. Мына жакында мен какшап Чолпонатагы үй кароосуз калган үйүнөн берип атпайбы бир репортаж. Алыкулдун 5 жыл жүргөн ошол көлдөн башка досу калбай калган Алыкулдун. Ошондо вулкандай атылып кайран акын болгон даремети менен чыгып атат, башкача чыгып атат, реформатор болуп чыгып атат. Анан Алыкул тарыхта калып атат. Бурулуш жасаган кыргыз поэзиясына. Анан аны аңдап түшүнбөй эле Алыкулдун тууганыбыз Алыкул Моңолдор болгон деп анан байкелер мына кенедей китеп чыгарып Алыкул деген 35 болуптур 40 ырдан турган. Анан Алыкул оку дегенде өткөрөлү. Ошого акча бөлгүлө десем бөлбөйт. Жылкы союш керек, май чайнаш керек. Анан бир Алыкулду түшүнбөгөн немелер башкарат ал жерде. Министр болуп жүргөн куруучу министри, анан эмне аким болуп жүргөн немелер Алыкулдун кылын да билбейт. Ошолор башкалат андай кезде. Анан той топур анан бүттү тарап кетет. Алыкулуң менен иши да жок, бүгүн окубай калды, Айтматовду да окубай калды деп какшап атабыз. Кайра саман топонду күрүштөп берип атабыз. Шуну өткөрөлү. Бул бүт ылайлатып окурмандын аң сезимин бүтүрдүк өзүбүз. Анан каяктагы билимди айтасың, каяктагы сабатты айтасың. Мына бүгүнкү күндө мен эртеден бери оюма келип атат. Аз эле адабият бар. Кыргыз адабиятында бүгүнкү деңгээлден караганда дүйнөлүк. Азыркы балдар англисче окуп атат, баарын окуп алып атат. Бая биз кой кайтарып окуй берген комбайндай заман өткөн. Киргеп алды балдар азыр. Окубай калды. Азыр Айтматовдун деңгээлинен карайт кыргыз адабиятын. Алыкулдун деңгээлинен карайт. Анан чобурларды окуйбу. Бүгүн мына быйыл чыкпадыбы жакында президенттин жобосу чыкты. Токтогул сыйлыгы жөнүндө. Токтогул атындагы сыйлыкты берүү. 1 миллион сомго көтөрүү. Эми кыргын эми башталат да. Саман топон өң тааныш анан акчасын жарымын тиге бериш керек, анан эмне кылыш, иши кылып алыш керек. Башталат кыргызчылык. Ошонун алдында мен ойлонуп отуруп мына кабыргам кайышат. Ушул бүгүн окула турган адабияттан саналуу адабият калды бизде. Мисалы үчүн Усакбай Абдыкаимовдун майданына берсе болот беле убагында.
Токтогул сыйлык эмес, СССРдин мамлекет сыйлыгына татыктуу болчу да. Кыргыз этегинен тартып, Алыкең баштап Узакбайды кемештеп атып бүтүрдүк. Ошо менен майдан чыкпай калды. Өзү тияка чыкпай калды аренага. Андан кийин сынган кылычка берилди, мына жарк деди. Кийин берилди сынган кылычка. Айтматовго деле Айтматов өзүнө алып атпайбы? Ой, Токтогул сыйлыгын алыш кыйын болду мага, башкасынан дагы депчи. Анан эми мына Ашым Жакыпбектин Теңир Манас. Не деген чыгарма? Кана Теңир Манасты Ашкең өзү чыгара албай жүрүп ыйлап жүрүп кетти, өлдү. Ишенбай Мансуров деген, мен эсиме келген айтам. Акбугу деген шедевр повести бар. Ушуга сыйлык эмес, кайра киши ооруп жатып өлгөн. Мына бир повесть. Кайра окучу азыр кайра. Кубат Жусупалиевдин 7 сөз жана Конфуций дегенди эмне бердиң? Кана Токтогул сыйлыгын ушуга бергендиң. Мына Кубат жүрөт го, Кубат акем куркуй барабызда. Жусупалиев 7 сөз жана Конфуцийден өткөн китеп барбы азыр? Күлкүм келет. Мырзагапаровдун тандалмалары турат, кана бергениң Токтогул сыйлыгын? Эгер адабиятты билсең, Айтматовдун деңгээлинде карасаң, мыкты болсоң бербейсиңер ушуга. Бербейт белек. Поэзияны Омар Султанов кетти го. Аны Эргиз Турсунов айткан, Омар досуң айта бар, Бексултан Жакиев тири турганда Оморго Токтогул сыйлыгы эмес, Токтогул сыйлыгынын коргоолу берилбейт деп. Кайрандар өтүп кетти мына. Былжыраган жана бузулган ой пикир бизде азыр да жашап атат. Омар алдыбы? Оморуңдан башка кайсы акының бар Алыкулдан кийин? Чындап келгенде бардык параметрден карагандачы. Мына Турар Жолон акелерим болсо, бул байкелер экөө баягы Ленин Камзолдун сыйлыгын алыптыр, болуптур деп койгон. Мына Салижан Жигитовдун жаңырыгы турат. Менин столдун үстүндө, мына. Курандай болуп турат менде. Мына о китеп. Кана Токтогул сыйлыгын берсең, азыр ачсаң, өлүгө артык ар бир ырынын, тири ырлардан, азыр жазылып аткан ырлардын 1000 миллиондон артык. Мына кенедей жыйнак. Сагын Акматбекованын бүгүндөгү күйсүнө берилди беле Токтогул сыйлыгы. Эмне деген шедевр жыйнап турат. Алым Токтомуштун ачылбаган дүйнө деген китеби турат. Менин алдымда турат. Азыр эле бул жерге койдум. Алыкең барыңдын секирип койбоду, алымдын деңгээлине жетип көрчү эми. Мына ушу кетти, Кайран акем да куркуйган боюнча. Шербет Келдибекованын Кербен деген ыр жыйнага турат менин жанымда. Окубайт экен азыркы жазып аткандарчы. Шербет жазып койгон ырларды өзү редакциялап чыгарган. Мына мыкты, тамшанасың. Карбалас Бакировдун Адашкан Кентавр деген момундай кичинекей кыргыз поэзиясына дүрбөлөң салып келген Карбаластын ыры. Мына кана Токтогул сыйлыгын бергениң ага. Мына бул адабият деген сан менен өлчөнбөйт өзү. Ал сапат менен өлчөнөт. Жарк эткен ырлар менен, жарк эткен чыгарма менен өлчөнөт. Мына ушуларды мен күйгөндөн айттым. Анан эми бүгүн Доктурбек байке болсо, монун баарын эмне чүйдөгү болгон жазмакерлердин баарын санап туруп, ушуларды өткөрүш керек, өткөрө бергиле баягы Салижан эке айткандай. Адабиятты булгап, бузуп, балдардын аң сезим чаңдаткандан башка эч нерсеге жарабайт. Аман бололу.